Мэрия жактан бизге эмне келгенмиш, приказ келгенмиш, отопленияны өчүрүп койгула деп. Мыйзамдуу жагы ошол биздин талаптарды толук аткара элек алар. Жалал-Абад шаарында жаңы курулуп пайдаланууга берилген бул көп кабаттуу үйдүн жашоочулары 7-каналга кайрылышты. Алар келишим түзүлгөнүнө карабай, турак жайга жылуулук берилбей жатканын айтышат. Айтымдарында ноябрь айынын аягында бир жумадай жылуулук берилген, бирок көп өтпөй өчүрүлгөн. Тургундар анын себебин мэрия менен байланыштырышат. Ноябрдан уже отопление Капчтык Жалал-Абад шаарына берилди. А биз күттүбүз, бизге жок. Эч кандай реакция жок. Анан биз теплосетке бардык. Барсак, силердин договоруңар жок деди. Силер бизге биринчи договор түзүшүңөр деди. Макул дедик. Эми бир жума берди. Аябай сүйүнүп, жылуу экен, ой, отопление ушундай болот турбайбы деп калдык. Анан эле бир күн өчүп калды. Апа, отопление мустакыл, эмнеге өчүп калды десек, мэрия жактан бизге эмне келгенмиш, приказ келгенмиш, отопленияны өчүрүп койгула деп. Котельныйды айттым, бизге мэриядан приказ келди, пока силерге бере албайбыз. Бизди жакты өчүрүп койду да. Спутник ичи шаарчасында жайгашкан 5 кабаттуу турак жайда 35 батир бар. Ушул тапта мында 10дон ашуун үй бүлө жашап жатат. Турак үйдү жеке ишкерлер курулуш компаниялары менен бирге курганы айтылат. Отопление өчүп калгандан бир печка менен отурабыз. Например, бир печкадан көбүрөөк сайып койсоң, сасып мындай көтөрө албай баштайт да ужечи. Ошо бизге ошо отопленияны берсин. Ошону суранабыз. Кичинекей балдарыбыз менен суук болот, эми кыш башталып атат. Али кар жайлы, кар жагандан кийин вообще суук болот. Шаар жетекчилиги билдиргендей, бул көп кабаттуу үй талапка жооп бербейт. Буга чейин үйдү курган ишкерлерге бир нече талаптарды айтышкан, бирок алар ага реакция кылбаган. Талапка ылайык турак жай алдына балдар ойноо аянтчасы курулган эмес. Унаа токтотуучу жайы да жок. Мындан сырткары бир нече кемчилдиктер байкалган. Ишкерлердин бул башаламан көрүнүштөрдү жолго койбогону жашоочуларды да түйшүккө салууда дешет. Мыйзамдуу жагы ошол биздин талаптарды толук аткара элек алар. Айтып атпаймынбы, биздин талаптар ошол эшигин алдында баягы балдар аянтчасын, анан машина токтоочу жайды, анан ошол үйгө бөлүнгөн территорияны, аймакты кадимки эл жашай турган шартка ылайыкташтырып алып келип коюш керек. Азыр ал жерде шарт жок. Ошол шарт бергенден кийин биз бияктан ошо уруксатын беребиз. Бирок бир эле жылуулук болуп атат. Анан тышкарыларга суу берилген, свет берилген, аны да үзүп коюшуңуздар керек да. Жок, эми ал свет менен суусу ал жерге кирип курулуш куруп аткан маалда эле кирип калган да. Башында элечи курулуш башталган маалда эле кирген, ошо бойдон келе жатат да. Аны азыр буну деле уруксат беребиз. Бирок биз ошол талаптарды аткартып, же болбосо хотя бы бул ошо курулушчулар тараптан бир мына күнү куруп берем деген бир конкреттүү түрдө алардан бир жооп күтүп атабыз да биз. Азыр болбосо мына эртең кылып беребиз деп бизге бир конкреттүү жообун айтса, андай аймакта бир уруксатын беребиз. Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан 20дан ашуун көп кабаттуу үйдүн болгону үчөөсү мыйзамдуу. Калган турак жайлардын мыйзамсыздыгына себеп бир эле аэропорт маселеси эмес. Андан башка да бир топ кемчилдиктер менен салынган же талапка жооп бербеген жайда курулуш баштап алышкан. Анын ызы чуусуна бүгүнкү күндө да чекит коюла элек. Ага карабай курулушу бүтпөй туруп, батирлеринин бир тобун сатып жиберишкен. Шаардагы көп кабаттуу үйлөр боюнча эми бу жерде талаш жараткан үйлөр деле бар, аны ачык айтыш керек. Бул жерде кайсы талаш болуп атат? Негизи документти мамлекет тараптан коюлган документтердин толук аягына чыгарып алып туруп, анан үй башташ керек да. Кээ бир биздин үй курулушчуларыбыз документин дагы көтөрүп бүтүрүп жүрүшөт, ошол эле маалда курулушту дагы баштап алган да. Ошол жеринде талашчылар мына биздин депутаттарыбыз менен, биздин алдыбыздагы службалар менен ушундай талаш жаралып калган маалдар бар. Аны баягы мүмкүн болушунча эки тарапка тең зыян тийбей чечишке аракет кылып атабыз. Чечилип атат маселелер өз убагында эле. Эми бу жерде аэропорт эле эмес, аэропорттон сырткары кошуналар менен чечилбеген маселелер бар. Мына биздин темир жол менен чечилбеген маселелер бар. Шаар аймагында көп кабаттуу үйлөрдү куруу 2017 жылдан тартып жанданган, бирок бир топ курулуш компаниялары мыйзамдын негизинде иш алып барбай жаткандыгы айтылат. Алардын ишмердүүлүгүнө акыркы бир нече айдан бери тыкыр көзөмөл да жок. Экотехинспекция жоюлуп, анын ордуна иш алып барган мекеме жаңы жылдан соң ишке киришерин айтышат. Бирок калаада курулуп жаткан 15 турак жайга мыйзамсыз деген корутунду чыгарышкан. 15 үйдү биз эмеге бердик. Мыйзамсыз курулуш деп 15 азыр фамилиялары бар, менде кагазда түшкөн баары. Анан 3 дом, 3 мыйзамдуу болду да азыр бүгүнкү күндө. Алар полный документтерин алган, экспертизадан өткөн, бүгүнкү күндө көзөмөлдө.
Калгандары туура келбей атат. Себеби эмеге туура келген эмес, мыйзамга туура келген эмес, ошон үчүн аларды документ берген эмес, архитектурада берген эмес, городскойдагы тиги районуйда бүгүнкү сотто канчасы иштери сотто. Дагы бир айтып кете турган маселе, бүгүнкү күндө ушу аэропортко жакын болуп атат. Аэропорттон өзү 2000 метр болуш керек, 2 километр болуш керек экен, бүгүнкү күндө ошого жакын болуп атат. Ошон үчүн мыйзамга туура келбеген үчүн документ берилбей турат бүгүнкү күнгө чейин. Эми аны иш көрсөтөт, кандай болот дальше. Эми жакында иш баштадым мен, Кудай буйруса, мыйзам чегинде күчүм жетишинче иштеп берем деген оюм бар. Калаанын чак ортосунда жайгашкан аэропорт бийик кабаттуу имараттарга чектөө коёт. Мындан улам шаар бийлиги аэропортту сыртка жылдыруу аракетин көрүп келет. Жарандык авиация департаменти шаардагы эч кайсы курулушка уруксат берген эмес. Ошондуктан курулуш иштериндеги башаламан көрүнүштөр жаралууда. Мыйзамсыз курулуш алып барып жаткандардын катарында Азия Стиль, Аманат Роуд, Визион, Меркет Курулуш, Роял Строй, Империал Строй, Эмаком, Ордо Холдинг сыяктуу компаниялар куруп жаткан көп кабаттуу үйлөр бар. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.